Таң аткандан түнгө чейин Москвада кайра документ жасатуу үчүн кезекке турган мигранттардын сүрөтү. Орусиянын борбору Москва шаарында мигранттар медициналык кароодон өтүү үчүн таң эртеден түн бир окумга чейин кезекке турууга аргасыз болууда. Бул тууралуу Нурайым Идрисова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Кыргыз, өзбек, тажик жарандары кайрадан документ жасатып жатышат. 5680 болуп кезекке туруп, таң аткандан кеч киргенге чейин күтүп отурушат экен. Муну мигрант гана жон териси менен сезип, канчалык көйгөй жаратаарын билбесе, элчилик бийлик муну билбейт окшойт деп жазды ал. Белгилей кетсек, 2022-жылы Орусияда бардык чет элдик жарандар үчүн милдеттүү медициналык текшерүү киргизилген. Орусиядагы чет элдик жарандар ар бир 3 ай сайын медициналык кароодон өтүшү керек. Булак супер чекиткейчи. Шайырбек Ташиев жарандарды кантип көчө шыпырууга тартуунун жолун айтты. Депутат Шайырбек Ташиев жумушчу күчүн тартуу үчүн республика боюнча тазалык ишканасынын көчө тазалаган жумушчуларына жана айдоочуларына кошумча акы берүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу ал бүгүн 17 февралда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында, айылдарда жана шаарларда кызматкерлерге кошумча төлөмдөрдү төлөсө болот. Бирок 2018-жылы кол коюлган номер 22-токтомдо ага зарыл пункт жок. Эсеп палатасы текшерсе, каражаттын мыйзамсыз пайдаланылганы ачыкка чыгат. Ошондуктан документке өзгөртүү киргизүү керек. Алар 5000 сом, тагыраагы аз айлык алгандыктан көчө шыпыргысы келбейт. Айылдардын, шаарлардын бюджетинде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, аларга кошумча төлөнүп берилсин. Бирок айылдык, шаардык кеңештердин макулдугу менен гана, деди Ташиев. Булак кактус чекиткейчи. Текебаев кезексиз президенттик шайлоону кайрадан канкуулаптыр. Өткөн жылы Өмүрбек Текебаев кезексиз президенттик шайлоого катышаарын билдирип, коомчулуктун бүйүрүн кызыткан. Германияга элчи болгондон бери ал позициясынан кайттыбы десек, каккан казыкта эле өзгөрбөптүр. Жакында Тар чөйрөдө ошол сөзүн кайталап, айрым лөөктөрдү даяр турууга үндөгөнү кандай? Эгерде кырдаал өзгөрүп кетсе, ÖMÜК кайрадан элчиликтен баш тартып, оппозиция лидерлигин камсыздап калабы? Азырынча ачык жабык саясий талкууларга активдүү катышып, бийликке каршылык көрсөтүү пикиринен кайтпай жатканында кандай сыр бар? Негизи мындай көкжал адам сейрек гана болсо керек. Булак Назарньюз Чекиторг. Айрымдар түндө телефон чалбаңыздар. Жапаров депутаттарга кайрылуу жасады. Эми айрымдар чалмай жок, калганыңыздар чала берсеңиздер болот. Чогуу иштешкенге даярмын. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы кечээ 16 февралда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Алды балдарыңыздар менен иштеше баштадык. Арты менин баламдай болгон кишилер экенсиздер. Ошондуктан парламент менен күндүр-түндүр иштешкенге даярмын. Мен 2010-жылдан бери телефон номеримди өзгөртө элекмин. WhatsApp мессенджеринен үн билдирүү жөнөтүп койсоңуздар, багымдаттан кийин 1 саат сиздер менен маектеше берем. Болбосо кечинде саат 11-12ден кийин байланышсаңыздар болот. Эми айрымдар чалмай жок. Калганыңыздар чала берсеңиздер болот. Чогуу иштешкенге даярмын, деди Жапаров. Ошондой эле депутаттарга тандалма мамиле жасабай турганын, алар менен 30 жылдан бери чогуу иштешип келе жатканын белгиледи. Ал эми Жапаров 2022-жылга бекитилген консолидацияланган бюджеттин көлөмү 400 миллиард сом экенин эскертти. Эгер аны 365 күнгө бөлсө, күнүнө 1,1 миллиард, 10 саат иштесе саатына 110 миллион сомдон табышы керектигин айтып, ошондуктан кайсы бир себептер менен депутаттар чакырган убакта жүгүрүп келбей калса капа болбоого чакырды. Булак Назарньюз Чекиторг. Депутат Орусияда 201 кыргызстандык баңгизат менен кармалганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков 2021-жылдын 6 айында Орусияда 201 кыргызстандык баңгизат менен кармалганын бүгүн 17 февралда парламенттин жыйынында билдирди. Алардын көбү мектепти жаңы бүтүп барган жаштар экенин кошумчалады. 6 айда баңгизатты сатты, даярдады деп 201 бала кармалыптыр. Алар ошол бизнесте жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10-15 миң рубль беребиз деген кулактандырууларды окуп алып, шылуундардын торуна илинип, балдарга убал болуп жатат. Мигранттардын укуктук аң сезимин даярдоо боюнча системаны ойлоп табыш керек. Керек болсо ыктыярчыларды тарталы, деди Кадырбеков. Элекулүү маалыматтын булагын айткан жок. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет. Булак Азаттык Чекиторг. Султанбеков, ал акча сиздин чөнтөккө түшпөйт, ошондуктан актабайт деп жатасыз.
Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Алмазбек Атамбаев менен пикир келишпестиктер болгондугуна байланыштуу финансы министри кызматынан кеткем дегени боюнча комментарий берди. Анын айтымында Акылбек Жапаров жөнөкөй депутат болсо минтип айтмак эмес. Ал премьер-министр болуп тургандыгынан, Алмазбек Атамбаевдин башка жерде жүргөнүнөн, жооп бере албагандыгынан пайдаланып ушундай маалыматты элге таратып жатат. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда биз уруша кеткенбиз. Анткени мен карызга жол салганга, датка кеминди курганга каршы болгом. Бул долбоорлор кайра акча алып келбейт. Ошондуктан министрликтен кетип калгам дептир. Биринчиден, ал президент менен урушуп кеткендиктен кеткен эмес. Ал президенттер менен уруша албайт. Ал ар дайым президент болуп турган адамдарга жакшы мамиле кылып келет. Экинчиден, ал кеткен анткени бүт өкмөт толугу менен отставкага кеткен. Ал өкмөткө кантип кирген? Атамбаевдин СДПКнын сунушу менен эмес. Ар намыс фракциясында депутат болчу. Фракция өз кезегинде көпчүлүк коалицияга кирген. Ошол фракциядан министр болуп барган. Кийин өкмөт кеткенден кийин фракция өз аны Ольга Лавровага алмаштырган. Бул президенттин эмес, өкмөттүн эмес, партиянын чечими. Энергетикадан баштайлы. Атамбаевдин тушунда 5-6 миллиард келгени менен жарымынан көбү гранттар болгон. Грант кайра кайтарылбай турган акча. Жардам катары көрсөтүлгөн көмөк, калган жарымы кредит болгон. Акылбек Үсөнбекович кредитти албаш керек болчу. Анткени жолдор, энергетика киреше алып келбейт деп жатат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан өзү өндүргөн энергетиканы алыскы региондорго жеткире албай, Казакстан жана Өзбекстан аркылуу транзит кылчу. Ал жерден жоготуу менен кайра өзүбүзгө келчү. Жыл сайын Өзбекстанга 8 миллион, Казакстанга 7 миллион төлөп турчубуз. Ошондо 20 жылда Казакстан менен Өзбекстанга 600 миллиондон ашык сумманы төлөгөнбүз. Өзүбүздүн региондорго электр энергиябызды өзүбүздүн жер аркылуу жеткире албагандыктан Борбордук Азиянын энергетика шакекчесинин колдонууга аргасыз болчубуз. Эми 100 миллионго өзүбүздүкүн куруп алдык. Коңшу өлкөлөрдөн көз каранды эмеспиз. Эми алар биздин жарыкты өчүрө албайт. Андан сырткары биз аларга акча да төлөбөй калдык. Энергетикалык көз карандысыздыкка да чыктык. Финансылык жактан да жетишкендик болуп жатпайбы? Эмне үчүн ошолорду ачык айтпайт? Же Курманбек Салиевич айткандай, Кытайдан тезек сатып келишибиз керек беле? Экономикабызды өстүрүү үчүн адамдарга тиешелүү жашоо шарттарын түзүп беришибиз керек. Бүгүнкү өкмөт дагы деле ошол кезде жасалган иштердин үзүрүн көрүп жатат. Алар тескерисинче ыраазычылык билдириш керек болчу. Жолдорду да акча коротуп жасабай эле коюш керек болчу. Алар өзүн актабайт деди. 2010 жылы Кыргызстанга 600 миң киши келип кетиптир. 7 жылдан кийин 2017 жылы 3,5 миллионго чейин өсүптүр. Демек, туризм өсүп жатат. Анткени жолдор салынып жатат. Жол салынган жерде бизнес өнүгөт, адамдар жакшы жашайт. Албетте, сиздин чөнтөккө түшпөйт да бул акча. Ошондуктан актабайт деп жатасыз. Ал акча элге шарт түзүп берип жатат. Бизнес жүрөт, адамдар байлык топтоп алат. Мамлекет эмне үчүн түзүлөт? Элине шарт түзүп берүү үчүн. Ошондуктан жол боюнча айткан кептери да суу кечпейт. А сиз өзүңүз 20 жылда эмне курдуңуз? Ушунча жылдан бери өкмөттө иштеп, эмне иш бүтүрдүңүз деген суроону Темирлан Султанбеков Акылбек Жапаровго узатты. Булак Кактус, Чекиткейжи.